Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам Баткен районунун Капчыгай айылы толугу менен өрттөлгөн болчу. Бүгүн толугу менен өзгөрүп, ген пландын негизинде курулууда. Учурда 20 үйгө электр энергиясы берилди. Жабыртаткан үйлөрдү бүгүнкү күндө электр энергия берүү, подрядчиктер акылуу бүткөн үйлөрдүн бүгүнкү күндө Капчыгай айылында 20 үй бүтүптүр. Ошолордун электр энергиясынын чөчүктөрүн коюп берип атабыз бүгүнкү күндө. Электр энергия бүгүнкү күндө Капчыгай айылдарында бардык үйлөргө кирген. Бизде үйлөрдүн подрядчиктер тапшырган мезгилде гана бардыгы учетторун коюп беребиз. Үйдүн сапаты кандай болду? Үйдүн сапаты жакшы. Бул жагда кухня. Капчыгай айылында курулуш аяктап, ээлерине тапшырылган үйлөр да бар. Учурда 20 үй бүтүп, көчүп келип жашагандар үйлөрдүн сапаты жакшы экенин айтып, өлкө башчысына ыраазычылыгын билдиришти. Бирок президентибизге рахмат. Ошо каргашалуу окуянан кийин келип президентке, ошо премьерлерге, кыскасы өзүбүздүн губернаторго, акимге, айыл өкмөткө бардыгына негизи ушу кыргызстандык ушул каргашалуу окуянан кийин жардам берген кыргыз элине рахмат. Капчыгай айылы чек арадагы окуядан улам толугу менен өрттөлүп кеткен болчу. Президенттин тапшырмасы менен айыл толугу менен сүрдүрүлүп, ген план менен салынууда. Жалпысынан 70тен ашуун үйдүн 20дайы толук бүтсө, калганы ушул айдын акырында ээлерине тапшырылат. Уже бүтүп калды үйлөр. Азыр мына Капчыгайдагы үйлөр дагы 95%га бүтүп калган. 95%га бүтүп калган. Бул өзү бизде планда 1-апрелге бүтүрүп беребиз деген пландар менен иштегенбиз. Ушу себептер менен ушундай болуп калды. Эми 20-апрелге бардык үйлөрдү бүтүрүп тапшырып беребиз. Кыргыз-Тажик чек арасында орун алган каргашалуу окуяда жалпысынан 418 турак үй жараксыз болгон. Турак жайларды калыбына келтирүү үчүн өкмөт тарабынан 1 миллиард 300 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн.